Саламатсызбы? Аты жөнүм Орукбаев Бектур. Августтун башынан бери Бишкекте снос маселеси аябай актуалдуу болуп келе жатат. Себеби Бишкектеги бир нече конуштарда үйлөр бузулуп жатат. Аларды жер мунапысына илинбегендиктен ал үйлөр мыйзамсыз делген жүйө келтирип, Бишкек шаардык мэриясы ал жактагы үйлөрдү бузуп жатат. Бул сностун фонунда коомчулукта суроо жаралып жатат. Эмне себептен Бишкектеги сностун башын баштап берген Ататүрк паркындагы үйлөр бузулбайт дагы, Бишкектеги конуштагы үйлөр бузулат. Бул суроонун жообун Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев жакында эле берди. Анын айтымында Ататүрк паркынын тургундары Бишкек мэриясына 500 миллион сом акча төгөт экен. Бүгүнкү күндө курулуп калган жеке турак жайлар 68 жана эмелер көп батирлүү үйлөр, 2 батирлүү бар, клубный үйлөр бар, курулуп калгандар, элдер жашап аткандар. Биз аларды мынакей баары акча чогултканда топтогондо 500 миллион сомго чейин акча каражат чогулуп атат. Бүгүнкү күндө 97 миллион сом акча каражат чогулган. 500 миллион сом акча каяка жумшалат дей турган болсоңуз, Ататүрк паркындагы каралбай калган жерлерди, бузулган жолдорду, бузулган тротуарларды оңдоого жумшалат экен. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Алдыдагы берүүдө ушул маселе боюнча кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Эки миң 24 жылы снос маселеси аябай актуалдуу болгон болчу, бирок азыркы күнгө чейин бир да үй бузулган жок. Бузулмак турсун, азыр бул жерде снос боло турчу үйлөрдөн сырткары биякта жаңы үй дагы түшүп жатат. Өзүңүздөр байкасаңыз, биякта Алинур парк деген курулуш компания менимче бир көп кабаттуу үй салып жатат окшойт. Бул курулуш 2025 жылдын апрель айында башталган экен, бүтүш мөөнөтү 2027 жылдын декабрында бүтөт экен. Бул жака 17 кабаттуу турак жай курулат экен. Ататүрк паркынын аймагында бир гана турак жайлар эмес, мамлекеттик органдар, мамлекеттик мекемелер да жайгашкан. Мисалы үчүн ала турган болсок, бул жакта түндүк электрондук порталынын кеңсеси да жайгашкан экен. Ошондой эле бул кеңседен сырткары бул жакта Кыргызстандын башкы прокуратурасы жайгашкан. Муну менен катар Ататүрк паркынын аймагында жаңы үйлөр да салынып жатат. Жаңы эле биз көрсөтүп өткөн Алинур Груп курулуш компаниясы бул жакка көп кабаттуу үй салып жатыптыр. Эми бул парктын тарыхына токтоло кетели. Бул парк СССР убагында эле түптөлгөн болчу. Бул парктын аты бир нече жолу өзгөргөн, азыркы аты Ататүрк парк болуп калыптанган. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин 1992 жылы Өмүрбек Абакиров деген ошол кездеги Бишкектин мэри бул парктын территориясын 107 гектар деп бекиткен. Бул токтом азыркы күнгө чейин күчүндө. Бул токтомду эч ким жокко чыгарган жок. Жокко чыгарбай туруп, ошол кезден бери бул жер кескиленип сатылып келген. Ошол кезден бери бул парктын 43 гектары жеке менчикке берилип кеткен. Мэрлердин ичинен бул парктын жерине эң көп кол салгандардын бири бул Медетбек Керимкулов болгон. Себеби анын кезинде шаардык кеңештин депутаттары, жогорку кеңештин депутаттары, ошол кездеги соттор бул жактагы жерлерди сатып алышкан. Көкжар конушундагы үйлөр бузулуп жатканда биз ал жакка барып тартып, элдин үнүн берип, ошондой эле Октябрь районунун акими менен да сүйлөшкөн болчук. Анын айтымында Көкжар конушундагы бузулган үйлөрдүн ордуна эч кандай компенсация төлөнбөйт экен. Жактагы эмелердин ээлерине компенсация катары негизи каралганбы? Каралган эмес. Андай каралган десе каралбайт да. Мыйзамда. Ошондой эле Ататүрк паркындагы үйлөр дагы мэрия тарабынан мыйзамсыз деп табылып, ал жактагы үйлөр да бузулмак болчу. Бирок Көкжар конушундан айырмаланып, ал жактагы жашоочулар менен мэрия ортосунда мунаса түзүлүптүр. Эми элде коомчулукта суроо жаралып жатат. Эмне себептен Ататүрктүн эли менен сүйлөшүп, кандайдыр бир мунаса түзүшкөнгө болот экен дагы, Көкжар конушундагы жашоочулар менен болбойт экен. Дал ушул суроолорду берип, мэриянын өкүлү менен байланышып көрөлү. Биз менен бирге болуңуз.
Азыр Көкжардагы снос эмне болду азыр? Кандай иштер жүрүп атат? Көкжарда снос боюнча маалымат берип кетсем, Көкжарда снос бир гана торак эмес жайлар бузулду. Бир дагы торак жай бузулган жок. Бир дагы торак жайды бузабыз дегенден биз алыспыз. Торак жайлардын ээлерине убакыт берилген. Бир да жаран үйсүз көчөдө калбайт. Ал боюнча биз тиешелүү иштерди жүрүп апарабыз. Үйсүз калбайт дегенде кандай үй бересиздер бордуна? Себеби буга чейин биз Көкжардагы снос болуп атканда, аким менен сүрөшсөк, эч кандай компенсация каралган жок деп айтканда бизге. Анан азыр кандай башкача каралдыбы? Мынча өткөн жумада да биздин кала башчыбыз Айбек Жашпекович маалымат берип кеткен. Бул сөзүн мен да далилдеп коеюн. Мынакей ар кандай ыкмаларды биз карап жатабыз. Мынакей айтып кеткендей, бир дагы биздин Кыргызстандын жараны эчикте калбайт, үйсүз калбайт. Тиешелүү кандай торак жай керек болсо, кандай болсо баары менен тиешелүү иш апарабыз. ГИКтен карап атасыздар үйдө. Ар кандай ыкмаларды карап атабыз. ГИКтен карап атабыз, башка ыкмаларды карап атабыз. Бирок бир да жаранды жашап аткан үйүн сыртка чыгарып, сүрүп салуудан бусууну алыспыз. Буга чейин кече күнү Камчыбек Ташиев бул боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Урматтуу жетекчилер, адамдын үйүн бузаардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлөр. Ал дагы адам кайсыл бир эмгек менен, кайсыл бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Аны барып туруп эле учпай барып сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Анан кийин кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президентибиз да ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Биз жана айтып кеткендей, биз өткөн жумада эле билдиргенбиз. Бир дагы эл жашап жаткан торак жай үйдү бузуудан алыспыз деп. Биз аякта иш-чара жүргүзгөндө бир гана мыйзамсыз салынган коммерциялык объектилерди ишке бардык, дубалдарды алдык. Жана жаңы курулуп баштаган фундаменттерди токтоттук. Элдин айтуусунда бизге 2022 жылдары үйдү куруп баштагандан бери бизге келип алып кандайдыр бир адам бир кадам басып келбей, мындай бул үйлөр мыйзамсыз курулуп атат, бул жака курсаңыз болбойт деп бизге эч ким эскертүү берген жок дейт. Анан ошо боюнча кандай дейт элесиз? Өзүңүздөргө маалым болгондой, былтыркы жылы административдик реформа болду. Ошонун алкагында Көкжар айылы дагы Бишкек шаарына кошулган. 2022, 23, 24 жылдары бул деген Чүй областынын Аламин районунун таандык жерлери болчу. Бишкек шаарына кошулгандан бери 1 жыл болду. Мынакей 1 жылдан бери Көкжар 172 контуруна барып, биринчи жолу акимда жерине чыгып түшүндөрүн жүргүзгөн, тиешелүү кызматкерлер да барган. Айбек Жанышбекович кала башчыбыз жерине барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элге эскертүү берип айтып кеткенбиз. Шаарга кошулгандан бери биз ал жерге биринчи жолу барып, бул да интернет булакчаларында да бар, биз бүт маалыматтарыбыз бар. Ошончо барып айтып эскерткенбиз. Эми бул Ататүрк парк боюнча келели да. Ататүрк паркы 2024 жылы 92 жылдагы карта боюнча карап үйлөрдү буздурабыз дегенсиздер. Анан азыр эмне себептен бузулбай калды? Мисалы, кече Азаттыкка мэр интервью берип жатып 500 миллион сом дептир да. Бул сумма кайдан чыкты негизи? Ататүрк паркы боюнча туура былтыр биз апрель айында чечим чыгарганбыз. Бул 92 жылдагы чегине келтирүү боюнча. Бул өзүңүздөр билгендей өз учурунда тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жерлер бөлүнүп берген болчу. Ататүрк паркында бул бир нече буга чейин сот иштери болгон, соттун чечимдери чыккандар да бар. Бирок биз аны карабастан чечим чыгарып, баары менен мыйзам чегинде сот иштерине өткөнбүз. Сот иштерине өтүп, алар менен соттошуп, биз 84 ашык доорубузду берип, аякта жашоочулар бизге доорубузду берип, мындайча айтканда сот иштери менен иш алып баратканбыз. Бул деген мынакей өзүңүз билгендей, айтып кеттим, өз учурунда тиешелүү чечимдер чыгып калган болчу. Биз ошол чечимдерди жокко чыгаруу максатында. Анын алкагында мынакей ар сунуштар түшүп, жана көчө Айбек Жашпекович айтып кеттиңиз, Азаттыкта маалымат берип кеттилер да. Якта деген сунуш түштү. Ошо паркты калыбына келтирип, мындайча айтканда мурун 107 гектар парк болсо, анын ичинен 28 гектар, 23 гектарына салынып калган. Калганы болсо бүгүнкү күндө бош турат. 5 гектарга жакын жер бош болчу. Аны кайра паркты курамына кошуп, аянтты кайра калыбына келтирип жатабыз. Бул 500 миллион деген бул паркту оңдоо иштерин жүргүзүүгө болжомол менен ушундай долбоор жасалган. Бул деген мындайча айтканда ошо жашап жаткан тургундардын
акча чогултуп ошол жанында калган жана 83 гектар жер калып атат. Ошонун толугу менен оңдоп, түздөп, кайра Завомбол паркка келтирүү максатында. Сиздер барып жергиликтүү тургундар менен соодалаштыңыздарбы же кандай? Эми биякта соодалашуу болгон жок. Биякта деген жанагыдай сунуш түшкөн. Сунушту карап туруп, биз Сунуш ким тарабынан түштү? Сунуш жашоочулардан түштү. Сунуш топтордун түздү. Аякта мынакей айтпайм. Сот алкаганда бүгүнкү күндө соттор токтогон жок. Сот иштери жүрүп жатат. Аякта ошо сунуш түшкөндө сунушту карап туруп, мынакей биякта биз жана мен сөзүмдө кайталап кеттим. Бир дагы жаран үйсүз калбайт деп. Биз деген мынакей жашап жаткан үйдүн, жарандын үйүн такыр эле жашоосунан турак жайынан айрылтып, көчөгө чыгарабыз алыспыз. Бул деле Ататүрк паркында жашап аткан жарандарга деле андай ошондой эле ыкма менен көк жар бияктан Ататүрк менен көк жарды салыштырган болбойт. Көк жар боюнча бул жана айда аянтчарга салуулган болсо бир да уруксат кагазы жок. Жарандар айтып жатат, бизге мамлекет тарабынан бир дагы кызматкер айткан жок деп. Мен бул боюнча азыр иликтөөлөр жүрүп жатат. Ал боюнча өзүнүн оценкасын берет болчок деп ишенебиз. Ататүрк боюнча парк боюнча өз учурунда тилекке каршы кызматкерлер тарабынан уруксат кагаздары берилип калган болчу. Муну да биз азыр жокко чыгарып, сот иштери менен иш алып баратабыз. Башкача айтканда, жерди кайра эле саттыңыздар ошол эмелерге? Эми мындайча айтканда, чечүү жолдорун карап жатабыз да. Анда кайра эле сатсаңыздар, мурунку мэрлерден айырмаңыздар эмне болуп калат? Алар деле саттыр, сиздер деле кайра сатып атасыздар. Мурунку мэрлерге айтып кетсек, эми мурунку кийинкиде бир жамандагандан алыспыз. Бирок алар деген бир дагы мындай мурун барганда парк болчу. Бак дарактарды мындай айтканда парк деле бөлүп беришкен. Азыр болсо барганда аякта деген 800дөн ашык жаран жашап атат. 151 субъект турат. Көп кабаттуу үйлөр турат. Ал ошонун баарын карасак, биз катталгандарды айтабыз. Катталбаган баарын айтсак, аякта 2000-3000 жаран жашап атат да, бер жагы элечи. Анан бизге мындайча айтканда, жашап аткан жарандар менен иш алып барыш жеңилби, саткан деп айтып атасыз. Жок, болбосо мындай парк сатуу деген жеңилби. Биз аякка биз барганда, мына аяк уже парк эмес болчу. Сиз деле жакшы билесиз, аякта уже элдер жашап аткан. Мына орусча айтканда уже аякта уже боролись последствиями. Азыр мындай айтканда биз чечүү жолдорун карап, ошо иш алып баратабыз. Мэрия парктарды сактап калууга биз болсо аракет кылыш керек. Парктарды сактап калуу максатында биз азыр иштерди жүргүзүп жатабыз. Бир гана Ататүрк парк эмес, шаарда болгон парктын баарын аныктап, жүргүзүп, мынакей биз ушу ишти тыгыз алып барып атабыз. Мынакей бүгүнкү күндө 64кө жакын каралбай калган паркты аныктап чыгып, азыр анда оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп, чектердин баарын бекитип, максималдуу канча чеги калса, ошонун баарын ишти жүргүзүп атабыз. Пайдубал, забор, эмнелер болсо, күркө башка алардын баарын эле даже сөзгө келбей эле сүрүп алып атабыз. Бир гана бизге тоскоолдук жараткан бул эл жашап аткан турак жай болот. Калган маселени биз Көкжар конусундагы үйлөрдү буздуңуздар. Ордуна эмне болот ал жакта? Аякта мынакей дайыр жолу айтылып койгон, бир дагы эл жашап жаткан турак жай бузулган жок. Эл жашап жаткан турактар бузулбайт. Жок. Үйлөр бузулуп атат да негизи. Жашаган жок үйлөр болсо да. Жашаган жок болсо, үйгө тийген жокпуз. Үй мынакей крышасы жабылып, терезеси салынып, эшиги салынган, бир да үй объектке тийген жокпуз. Анан эмнесин бузуп атасыздар? Биз деген жана коммерциялык объект, 13 коммерциялык объект буздук. А жерге деген стол ачып алгандар болгон, швейный цех ачып алгандар болгон, аякта картник ачып алгандар болгон, вулканизация ошолорду буздук. Анан мынакей сиз көрүп тургандай пайдубалдар козуп алгандар болгон, жана курчап алгандар, ошолорду буздук. Анан жаңы куюп фундамент куйгандар болгон, корам деп, ошолорду буздук биз. Ордуна эмне турат ал жака? Эми аякта бош турат, айда аянт жери болуп турат. Биз бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын башка кен планын иштеп чыгуу жолундабыз. Жаңы Бишкек шаарынын жаңы кен планы кабыл алынгандан кийин ал жерде эмне каралса, ошол багытта колдонулат. Ал жака көп кабаттуу үй да турушу мүмкүн деп. Эми алдын ала Айбек Жунсалиев да айтканда. Алдын ала биз азыр тиги турат, бул турат деген алыспыз. Себеби деген долбоор азыр ишти чыгуу жолунда. Аны иштеп чыгып бүткөндөн кийин коомдук талкууга чыгарабыз. Ошондо биргеликте талкуу жүргүзөбүз деп ишенебиз. Ататүрк паркындагы көп жылдан бери созулуп келген талаш тартышка чекит коюлгандай. Себеби мэрия ушул Ататүрк паркынын жерин кайра эле ошол жакта жашап жаткан адамдарга сатыптыр. Бул боюнча оюңузду комментарийге жазыңыз, видеого лайк коюңуз, жана да видеону өзүңүздүн жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Оргубаев Бектур болду. Саламатта калыңыз.